Арбаңыздар салтын сактап, каадасын даңктаган, Уламадан улаган, курамадан кураган уюткулуу кыргызым. Жаштар сүйлөсүн теле берүүсү мурун республикабыздын жалпы окуу жайларында, мектептеринде болсо, бүгүн 4 окуу жайдын башын бириктирип, эл аралык башкаруу, укук, каржы жана бизнес академиясында. Бүгүн сиздер менен убакыттан утуш табуу деген теманын үстүндө талкуу кылмакчыбыз. Сиздер менен кесиптешим Айдана Аратбек кызы жана Мерим Күрүчбек кызы. Аны эмесе алгач жогорку окуу жайлардын жигердүү жаштары жана төрүбүздүн куттуу коноктору менен тааныштырып өтсөк. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттери, Хусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана эл аралык башкаруу, укук, каржы жана бизнес академиясынын жаштар иштери боюнча проректору Смайлов Рыскол агайыбыз. Дил Мүрөк коомдук кайрымдуулук фондунун мүдүрү, журналист Акматов Темирлан. Жаштар иштери боюнча ректордун жардамчысы Асанов Бакыт агайыбыз. Арашан гуманитардык институтунун студенттер кеңешинин төрагасы Каланбек уулу Элдияр. Убакыт кылыч сыяктуу. Эгерде сен аны кеспесең, ал сени кезет. Кыргызстандын келечеги убакытты туура пайдаланган жаштардын колунда. Анда эмесе эң алгач биздин жаштарыбызга сөз сунсак. Сиздер убакытты туура пайдаланып жатасыздарбы? Өзүңүздөрдүн оюңуздар менен бөлүшсөңүздөр. Урматтуу студенттер, убакыт жөнүндө сөз болгондо бир нерсени айтыш керек. Убакыт деген эмне, ошого маани беришибиз керек да. Убакыт деген бул эч бир законго баш ийбеген, эч ким токтото албаган, эч ким энергиясын ала албаган нерсе. Аны эч ким токтоп кармата алган эмес. Аны кармаш үчүн кайра артыңа барганга да эч мүмкүнчүлүк жок. Убакытты эмне үчүн берилген убакыт туура пайдаланып атат. Ошол берилген бир 70 жылдык, 90 жылдык, 100 жылдык жашообузда ошол убакытты текке кетирбей, өзүбүздүн жашоо үчүн керектүү, ылайыктуу пайдалануу. Бүгүнкү күндүн орчундуу маселеси. Аны убакыт деген кандай пайдаланып атасыңар? Биз каяка кетип баратабыз? Улуу муундун адамдары, менден улуу муун бар. Артыбызга аянычтуу көз караш менен карайбыз. Биздеги болбогон нерсенин баары силерде болуп атат. Биз өкүнүп атабыз. Биздин убакта, биздин жаш убакта ушундай жетишкендиктер болсо, биз тоону томкормокпуз, ойдонуп кормокпуз. Биз аябай жакшы нерсеге жетишимге окшойбуз деп. Силерге карап өкүнгөнүбүз эмне? Биздин жаштарыбыз ушу убакытты туура пайдаланып атышабы? Эркиндикке чыгып ушу чаржайып кетип, өзү каалаган нерселерди кылып атабы? Деп ойлосок, көпчүлүк ошондой болуп атат. Анан силердин убактыңар, биз аралашпасак, силерге улуу муун аралашпаса, силер убактыңарды такыр эле туура эмес пайдалангандай сезилип, анан бүгүн бул марба телеберлердин берүүчүлөрдүн жааматы атайын туура бир тема таптыр. Силердин убакытты туура пайдаланган ушул кетиде сүйлөгөн сөзүңөр көптөрүнө сабак болуш керек. Көптөрүнө сабак болуш керек. Убакытты туура эмес пайдаланганыңыздын бир эле кичинекей мисалын айталы. Баарыңар мектепти бүтүп келгенсиңер. Туурабы? Бирөөңөр 5-кө окугансыңар, бирөөңөр 4-кө окугансыңар. Анан бүгүн айтып атасыңар. Ий, ошондо келесі болуп турбуз. Ошондо жөн эле 5 алмак экенмин дейсиңер. Бирок 5 алаган жоксуң да. Сен кайра барып 5 ала албайсың. Же апаң менен урушуп, атаңдын тилин албай коюп, апаң айткан жумушту эсебе коюп, сага капа болсо, сен өзүң бүгүн ойлосуң, ошондо мен апамды капа кылып коюптумун. А сен ошол капалагыңды ошол артка барып кайра оңдой албайсың да. Сен бүгүнкү убактың менен оңдойсуң. Азыркы жашооң менен оңдойсуң. Бирок сен аралашып алып, ага да аралашпай бөлөк нерсеге кирип кеттиңер. Баарыңардын колуңарда эмне азыр? Кулакта. Анан ошонун тегерегинде ой жүгүртсө, ой бөлсөңөр дейин да.
Чоң рахмат. Аны эмесе Темурлан агайдын да сөзүн алсак. Мен жаштарга азыр мындай сунушту айтат элем да. Азыр жаштар убакытты туура эмес пайдаланып атат. 99%. Эмнеге анткени могул телефонго эле байланып калышты да. Мисалы, бир эле мисал айта турган болсок, мындан 2 күн мурда бир дүкөнгө кирсем, ошол жерде 50 сом берип атам, анан 20 сомго нан алып атам да. Анан ошону да калькуляторго басып эсептейт да. Илгерки биз нагайлар улумундай мээни иштетчү да. Анан биз Күмөндөр байке айткандай, биздин кээде жаштардын, кыргыздардын мээси мындай запаста жүрүп эле кетип калып атат да. Ошон үчүн көп ойлоно албай калдыңар да. Чоң рахмат. Сиздин сөзүңүз балким окулуктур, бирок мен сиздин сөзүңүзгө бир аз толук кандуу кошула албайм. Анда эмесе жаштар, өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтсаңыздар, сиздердин оюңуздарчы? Чын эле биздин серепчилерибиз айткандай, сиздер убактыңыздарды туура эмес пайдаланып жатасыздарбы? Азыркы жерде айтып убактыңыздарды туура пайдаланып жатасыздарбы депчи. Андан кийин деген бул жакта серепчилердин сөзүнө караганда бардык бүгүнкү күндө биринчи суроого жооп берип өтөйүн. Сиздер убактыңыздарды туура пайдаланып жатасыздар. Биринчи, биз бүгүнкү күндө айтабыз да, убактыбызды ар бир адам ар кандай пайдаланат. 5 кол бирдей болбогондой эле ар бир адам ар кандай пайдаланат. Кээ бирөө туура пайдаланып ийгиликке жетип атат, ал эми кээ бири сиздер айтып жаткандай телефон чукулуу менен аң сезим башка мусор нерселерди чукулганда да эле да. Андан кийин азыркы серепчилердин сөзүнө карата кайрыла кетсек деген, бүгүнкү күндө бүгүнкү күндүн келишине жаштар гана, жаштардын ушундай абалга жетишине только жаштар өздөрү күнөөлүү убактысын туура пайдаланган билбейт дейт да. Бирок неме улуу моон кайда кетсе, кийинки моон ошол жака барат дейт да. Ошону да карап көрүш керек. Андан кийин дагы мондай сөз бар. Улуулардан ымсап кетсе, жаштардан ыйман кетет деген да. Ушул жактан дагы бир аз карап өтсөк кандай болот? Анткени көчтүн башы кайда барса, артындагы көч ошол жака барат, аны да билебиз. Улуулардан ымсап кетти электрикпи азыр сенин оюңча? Дагы эле кайталайм. Бардык адамдар бирдей эмес. Бирок бүгүнкү күндө көпчүлүк басымдуу бөлүгү деген ошол ымсап кеткен жака, минус жака бараткандыктан, кийинки жаштарыбыз дагы ошол жака барат. Ал эми мунун деген арты эмне алып барат? Айтат эмеспи? Мамлекеттин келечегин көргүң келсе, анын жаштарын кара дейт да. Эми жаштарын карап көрөлү. Келечек кайда барат? Келечек бул жаштардын колунда. Ал эми жаштардын ийгилиги, аракети бүгүнкү күндө убакыт талкалап жатат деген нерсени айтып жатабыз да. Улуулар мисалы аңга сайга түшө берсе, аркасынан жаштар бар түшө бериш керекпи? Эми ошол суроого айтат да, улуулар сайга түшүп атса, жаштар сайга түшө бериш керекпи? Жок. Анткени бирок бүгүнкү күндө деген ошол сыяктуу эле болуп баратат деген нерсени айтып жатам да. Улуулар кетип жатат, жаштар анын арты менен кетип жатат. Улуулар жол көрсөтпөй эле. Жаштардын башы өзүндө эмес. Жок, жаштардын башы өзүндө. Бирок жаңы бир нерсе кирердин алдында, жаңы бир нерсе орнордун алдында сөзсүз түрдө ортодо түшүнбөстүктөр, кандайдыр бир башаламада хаос болот дагы. Андан кийин гана адам качан гана мындай бир чоң бир немеге тоскоолдукка туш болгондо гана анын ойлонуу сезими, ойлонуусу күч алып баштайт да. Вот ошол убакта андан кийин ал аракетке чыгат. Бүгүнкү күндө жаштар мындай ошол ойлонууга жакындап калган кези. Анткени бүгүнкү күндө көптөгөн жаштар астан уюмдар иштеп жатат. Көптөгөн жаштар активисттер көп чыгып атат. Ар кандай уюмдарды уюштуруп акцияларды жасап жатат. Бул деген жаштарды бүттүк жаштарды эле бир жашка карап, телефондо 50 сом берсе, 30 сомду эсепте албаган бир жаштын немесине, жашоосуна карап гана бүттүк жаштарды андай деп эсептөөгө болбойт. Негизичи бул жерде мындай суроо болуп атат да. Оюңузча, эгерде ошол мектеп окуучулары бул жагы айтып атат да, 4-кө 5ке окуп туруп, бүтүп келатасыңар, кийин артыңарда карап өкүнөсүңөр депчи. Бул жерде мындай артыбызда калган тарыхтын бизден мисалы бүгүнкү күндө жашоосунун максаты кандай да? Кандай? Өткөнгө өкүнбөй, андан сабак алып, бүгүнкү учурдун колун кармап, келечекке аттануу болуп саналат да биздин милдетибизчи. Эми мындай да. Ошол биз мектепти бүтүп келдик. Ата-энебиз бизге берген тарбияны Кудайга шүгүр алып, бүгүнкү күндө университетте окуп атабыз. Жана бүгүнкү күндө жаштардын ошол убакытты туура пайдалануусуна чөйрөнүн дагы кандайдыр бир деңгээлде таасири өтө жогору да. Бул жакта Жайнайым айтып өттү да, улуумун мисалы кандайдыр бир деңгээлде айыптуу депчи. Туура алар айыптуу, бирок бул жерде жаштардын өздөрүнө да болуп жатат да. Эмне үчүн? Жаштар эгер ошончолук чөйрөсү жакшы же болбосо убакытты туура пайдаланган чөйрөгө кошулса, сөзсүз түрдө алар дагы жакшы багытка, жакшы тарапка багыт алат да. Ошол себептен мен бул жерде улуумунду гана айыптаганга каршымын. Саламатсыздарбы?
Биринчиден мен биздин биринчи айтып кеткен Бекеч кызыбыздын сөзүнө кошула албайм. Бул жерде айтылды, улууну карап кичи өсөт депчи. Бул жерде ар бир адамдын башы өз колунда. Адамдын аң сезимин төмөндүгү да өзүнүн колунда. Бизге мисалы үчүн сабакта отурганда биздин эже агайларыбыз айтат. Силер убактыңарды туура эмес колдоносуңар. Силерге биздин Рыскул Сабыркулович айткандай, көп мүмкүнчүлүктөр берилген депчи. Ошону чындыгында биз туура эмес колдонобуз. Себеп дегенде кээде болот, телефондон эле көчүрүп сабактарды жазабыз. Библиотекага барбайбыз. Мисалы үчүн мен өзүм деле ала кетейин, кээ бир учурда мен библиотекага барганга кээде баргым деле келбей кетет. Себеп дегенде жаныңда колуңда телефонуң турат. Googleга жазсаң баардык сага маалыматтар чыгып берет. Библиотекадан эч кандай деле анын айырмасы жок да. Анан мисалы үчүн улуу муунду күнөөлөп кетти. Мисалы үчүн башка билим берген тармактарды же жогорку кеңеште отурган биздин депутаттарыбызды караганда, аларды карап алар мындай болуп атат, тиңдей болуп атат, биз аларды өзүбүзгө салыштыра албайбыз да. Анан еще айтып атат, неме депчи, алар аңга түшүп кетсе биз барабыз депчи. Бул жерде андай эмес. Ар бир адам карап туруп өзүнө керектүү маалыматты алат, а керексиз маалыматты тескери айланып өтөт. Себеп деген керексизин удалить этип коюш керек. Туура айтасыз. Анан мисалы үчүн жаштардын көбү бирдей эмес. Бардыгы деген мынакей экинчи айымыбыз айтты, иштешет депчи. Бул чындыгында туура. Менин да өзүмдүн группамда өздөрүнүн жашоо шартына байланыштуу, бирөө өзүнүн кызыккандыгы үчүн, бирөө ата-энеси алыста болуп, ата-энесин кыйнагысы келбей жардам берүү максатында иштешет. Ошондуктан убактысы балким жумуш катары кетип калат, сабакка көңүл бөлүнбөйт дейт да. Бул жерде бир гана сабак эмес, жалпы алып караганда ар бир адам жашоосун өзү каалаган нерсеге сарптайт, же болбосо жөн гана бул бир четинен сиз азыр убакытты үнөмдөө үчүн дагы колдонобуз деп айтасыз. Ошондо кайсыл жагынан бизге көбүрөөк пайдалуу деп ойлойсуз? Мисалы үчүн бизге сабак жагынан аябай эле көп жардам берет. Убакытты үнөмдөө үчүн бир гана телефон эмес, бир гана интернет. Бул жерден интернетти алалык. Интернет жок болсо бизге телефондун деле кереги жок. Себептен бул кыскача байланыш деле бизге түзүп берет да. Ал эми мисалы үчүн интернет жок болсо, биз ошондой эле убакытты кайра эле уттурмакпыз, башка жака бармакпыз, жазмакпыз. Мисалы үчүн ал эми интернет болгон үчүн биз сабактан тышкары ар кандай соц тармактарда отурабыз. Азыр көп Facebook, Instagram, же болбосо Контакт. Бир суроо барыңарга. Мына акыркы 20 жылда, 2000 жылдан бери бирөөңөр айткан Кыргызстанда жасалган бир чоң илимий ачылышты. Ким айтылат? Мындай бир машина ойлоп таптык, бир трактор ойлоп таптык депчи. Барбы ошондой? Көрдүңөрбү? Мына эмне үчүн биз дүйнөдөн мыкты адамдар чыккан? Эмне үчүн биздин жаштардан чыкпаш керек ошол? Биз убактыңарды туура пайдаланып, илимге, билимге туура көз караш менен барсын деген маселени айтабыз. Биз качпайбыз жооп бергенден. Убакытын туура эмес пайдаланып, биз улуу муунда күнөөсү бар. Анан четтеп кеткенге болбойт. Оңой жооп тапкан оңой болот, балдар. Силер бизге шылтап коюп, улуу муунга, ата-энеңерге, ал ата-энеңердин күнөөсү, улуу муунга шылтаганыңар байкеңерге. Силер күнөөнү өзүңөрдөн издегиле. Кантип мындан жакшы болобуз деген жол тапсаңар, ошондо жакшы. Ал мен бул кимге айтып сен күнөөлө, бияка отурган киши сен күнөөлөсөк, же депутаттар күнөөлөсөк, ал бизден оңой чыгып кеткен болобуз. Жанагы боюнда бар түйүлүктө жаткандан баштап курсагын сылап биздин жеңелерибиз, апаларыбыз ушинтип бизди ошентип тарбиялаган да. Азыр болсо силер курсак саламак турсун, чай куйгандан эринип парадка чыга баштадыңар. Мен 10 бала төрөбөйм, мен кайненемди сыйлабайм, мен тең укуктуу болушум керек, биздин кыздардын, келиндердин укугу тебеленип жатат деп. Бул дагы биздин убактыбызды туура эмес, балдарыбызды тарбиялоого, жана жаныбызда жүргөн адамдарга туура эмес маалымат жеткизүү дагы бул да болсо убакта кирет, туурабы? Же бу жерде чай куйбай турчулар барсыңарбы? Агай, бул башка кандай карайсыңар ушуну? Сиз Ушуга кандай карайсыңар? Чын мына кыздар жооп беребиз деп атат. Угалчы кыздардын сөзүн. Ушуга кандай карайсыңар? Бул кийинирээк. Азыр республикабызда ушул маселе дүң болду да. Анда эмес агай, бүгүн убакытка дүң эле дагы Жок, ошол убакыт ошолда. Бири-бири менен байланыштарда, туурабы? Агай, сизге суроо, сиз бүгүнкү 1 сааттын эртеңки 2 саатка тете дейт да. Сиздин басып өткөн жолуңуз эми канча убакыт экенин билбейм, бирок ошол басып өткөн жолуңузду татыктуу жашадым деп, убактымды туура пайдаландым деп ойлойсузбу? Мына азыр негизги биздин маселебиз могу студенттик жашоо, студенттик эме куракта
4 жылдык 5 жылдык мөөнөттө биз убактыбызды туура пайдаланып калыш керек да. Маселен менин 5 жылдык окуум ушул күнгө чейин мага жемишин берип жатат да. 5 жылымдын 2 жылы өзүмдү өзүм таанууга, өзүмдүн жолумду табууга кетсе дагы, акыркы 3 жыл, ошол 3 жылдын 1 жылын алып салганда дагы акыркы 2 эле жыл мага абдан чоң таасир калтырган. Эмне үчүн агай айтып аткан ачылыштарды агай жасаган жок, же сиз жасаган жоксуз? Студенттин бир күнү бүтүндөй өмүрүнө азык болот. Ошондуктан могу жердегилер жөн эле 5 жыл бою контракт төлөп, жөн эле 5 жыл бою атанын, эненин канын соруп, жөн эле 5 жыл бою убактыңды текке кетиргенден көрөк, билим алып, эртеңки күнү жаштар Кыргызстандын келечеги мыкты адис болууга даярданыш керек да. Мен ошону айткым келип атат. Чоң рахмат. Сиздин оюңузду кабыл. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү маселенин темасы мындай экен, убакыт деген. Бул убакыт өзү зымырык куш деп айтылган, бул бекеринен айтылган эмес. Биз мисалы убакытты кандай пайдаланып атабыз дегенде, мен сиз агай менен кошулбайм, анткени деген сиз айтпадыңызбы? Биз жаш кезде убакытты аябай туура колдончубуз депчи, алда туура. Бирок деген эң башында агай ошондой сыяктуу, мен ошондой түшүндүм анда. Ошондой айтылганда мен мындай ойлондум да, мисалы адамдын башына канчалык кыйынчылык келсе, ошончолук адам тырышат. Мурда мындайча айтканда, биздин заманда азыр баардыгы бүт барды деген даяр болуп турат, мындайча айтканда. Ошон үчүн адамдар жалкоо болуп баратат. Бул бир маселе. Экинчи маселе болгондо бул интернет деп атабыз, телефон деп атабыз. Бул бир жеринен айтылганда бул деген жалкоолукка баратат. Экинчи жери айтылганда бул эң пайдалуу нерсе деп айтам. Тиги эже айтып кеткендей эле. Анын баарын көп айтпай эле коеюн. Анан деген биякта деген окуу жайлар жөнүндө да айтып кеттиңиз агай. Ошо окуу жайлар жөнүндө айтып кеткенде, мен дедим мисалы деген азыркы таптагы окуу жайлар мисалы кандай десем, биз көп эле профессиябызга ылайыктуу эмес, ата-энебиз айткан окуу жайларга көбүрөөк тапшырып коюп атабыз. Ата-энелерибиздин же болбосо өзүбүз кийин жакшыраак бир жумуш атын айталы деп, атына ылайыктуу. Ушуна бир маселе да. Сөзүңүзгө ыраазы. Бүтүрөт. Ошондой эле азыркы заманда эгерде биздин билим берүү министрлиги көп карашса ушул жерде интернет аркылуу, азыркы заманда интернет аябай өнүккөн, убакытты тертке коротпой интернет аркылуу бир окуу жайлар ачылса, мындайча айтканда Кыргызстанда да пайдалуу болуп, аны өзүбүзгө да пайдалуу болот. Убакыт боюнча мына азыр Күмүшай мындай да, силер азыркы биздин кыздар балдар актер, актриса болуп калдыңар да. Ата-энеңер көзүнчө башкача, коомдо башкача, эфирде башкача. Анан ата-энеңер ногул окуу жайга окуу, келечегиң жакшы болот деп укпайсыңар. Анан 2-3 жыл жөн эле убактыңар текке кетет да, окууну бүтпөй, же үйдөн жок, же чүйдөн жок, же күйөөдөн жок болуп калган жаштар көп да. Саламатсыздарбы? Азыр менин тарапташым айтып кетпедиби, биз убакытты адам өзүн өзү өстүрүп атат да. Мисалы мен өзүм группалаштарыма айтып көрсөм, бизге бир ага айтты эле, эгерде 11-дү бүтүп, сен контрактка тапшырсаң, анда сен банкрот болгонуң депчи. 11 жыл убактыңды сен банкрот кылып, этегенде контракт өттүң. Демек сенин банкрот болуң. Мен өзүм группамды алып көрсөм, мен өзүм группамда 17 студент окуйт, ошонун 4-өсү контрактта. Демек 13-ү бюджетте окуйт. Демек бул эмне азыркы жаштардын, демек убакыттын туура пайдаланып атат. Демек бюджетке өтүп атат. Анан ошол эле өзүмдүн группалаштарымды алып кетсем, бизде деген өзүбүздү аябай өстүрүп атабыз да азыркы маалда. Күнүнкү убактыбызды туура пайдаланып атабыз. Бизге семинарларга барып атабыз, ошондо агайлар айтып атат, убакытты акчадай пайдалан дейт да. Убактың канчалык акчаң көп болсо, ошончолук керектүү нерсе алгың келет. Демек убактың көп болсо, ошончолук көбүрөөк нерсе ал дейт да. Анан сен убакытты башкарасың же убакыт сени башкарат дейт да. Сызтагыз 13-ү бюджетте, 14-ү контракт деп көрдүңөр. Контракт окугандар көп болуп атат. Мен кейгеним жаштар 13 студент бюджетте, 4-ө контракт. 4-ө ошол 4-өө да бюджетте окуса жакшы болмок тилекке каршы. Жок, мен айтканымда азыркы жаштар убактысын туура пайдаланат. Демек бизде контракт окугандар жылдан жылга азайып келатат деген нерсени айтып атам. Жылдан жылга көбөйүп атат. Мен силерге тилметпейин. Акыркы 15 жылдагы Кыргызстандын математиктеринин бир ийгилигин айтып берчи мага. Мен ошону уккум келет да. Убакыт деген ошол. Ошо окуган бала мыкты ийгиликке жетсе, убакыт уткан болот. Кирди окуя. Кайсы бир математик айтып берчи Кыргызстанда. Бугай, бу эжейдин моң математик илиминде ачылыш жасады деп. Мен кубанайын. Мен Бекбоев агайды айтам. Бекбоев агай улуу агай ал. Ал ошол биз окуган университетте, биз окуган факультетти бүткөн. Мен ошол агай менен сыймыктанам. Ошол агай Кыргызстандагы ал агай уже возрасттагы жаштардын ичинен айткылачы, жаштардын. Жаш өсүп келаткан. Жаш өсүп келаткан агайларды айтайын. Мен мына убакыт деген ошол силер. Улам эле бар биздин окуу жайда бул деп. Убакыт бул деген ой эмне? Силер ошол убакытта мыкты адам болуп чыккыла деген сөз.
мен суроого жооп берип кетсем, биздин факультеттен окуп чыккан агай Оморов агайыбыз бар. Ал агай деген азыр немеге Лондондо дүйнө боюнча чечилбей аткан 7 маселенин бир маселесин агай чечип, китеп кылып бастырып ошол жакка кетирген. Ал маселе азыр ошол жакта куралча. Жакшы. Агайың канчада экен? Агайың жашы канчада? Агайың канчада? Агайдын жашы канчада? 50ден өттү. Мен 30-тан берик балдар. Ал уже Советтер Союзунун баласы да. Силердей болгон балдардан уктуңдар деп. Жашкырактагыларды айтайынбы агай? Жашкырактагыларды айта кетсем агай, азыркы биздин факультеттен окуп чыккан студенттердин көбү азыр Кыргызстандагы биздики Вышматта окутат да. Вышматта окуткондуктан Кыргызстанда көп университеттерде жана чет мамлекетте көп университеттерде сабак берип жатат. Биздин айтып кеткен сөзгө жооп бергим келди. Бул улуу мундун жаштарга болгон мындай терс таасир же ушул убакытты туура эмес пайдаланууда. Мисалы үчүн бул телефондун айынан эле бул убакытты туура эмес пайдаланганыбыз баарыбызга белгилүү да. Бул ойго сиздер да кошуласыздар. Демек бул телефонду биз каяктан баштап пайдаланабыз деген суроого жооп бермен, бул идеянын негизин ачып бере алам да. Анткени мисалы үчүн азыркы жаш баланы карап көрсөңүздөр, 6 айлык жаш балага телефонду берип койсоң, кадимкидей видеону көрөт да, ал ыйлаган токтотуп калат да. Демек улуумун ошол телефонду башынан үйрөтүп жатабы? Демек ошодон телефонго жаш бала башынан көнүп калат да. Ал эми биздин идея Телефону күнөөлүүбү же ошол тиги ата энеси күнөөлүүбү? Ата энеси ал телефонго баланы көндүрүп атат. Демек ата энесинин муну ал баланын мунуна карата улуумун да. Ал эми биздин идея, биз убакытты жакшы пайдаланабыз. Бирок мен азыркы чыккан кыздын эмесине кошулбайм да, себеби бүт бар нерсе телефон менен эч кандай эмеси жок да, тиешеси жок. Эми ал ар бир адамдын өзүнө байланыштуу да. Азыр биздин убакыт айтып жатабыз, ар бир адамдын ушул бул жакта айтып кеткендей эле адам башы өзүнүн колунда да. Биз убакытты өзүбүз каалагандай пайдаланабыз. Ал да адамдын өзүнө карата да. Негизи бул айтып жатабыз, телефон бар жогу телефондон болуп жатат деп. Жок, андай эмес. Телефондун деле мүмкүн зыяндуу жактары деле бардыр, бирок пайдалануу жактары деле көп эле да негизичи. Биз ошол Азыркы жаштар 99% туура эмес нерсесин алып атат телефондон. Биз убакытты жаштар ысырап кылып атасыңар. Бирок бар эле эмес да. Бирок көбүнчө мындай негизи көп жакшы жактарын пайдаланып аткандар деле көп. Бар эмес. Аны эмесе урматтуу агай, сиз айтып калдыңыз, көбүнчө 90% жаштар телефондун кесиринен өзүнүн убактысын туура эмес пайдаланып жатат деп. Ошондо сиздердин улуу муундун айтуусунда көпчүлүк жаштардын убактысынын текке кетүүсү бул телефонго байланыштуу. Азыркы жаштар ошол баягы телефонду карай берипчи, мектепти бүтүп келгендер көрүп атабыз да, көпчүлүгү өзүнүн аты жөнүн жаза албаган жаштар келип атат тилекке каршы. Мына азыр бул бир, экинчиси болсо жогорку кеңештени көрүп атасыңар. Не дейсиңер эми? Анан бул жерде болуп атат, мисалы улуу муун менен кичүү муундарды салыштыруу иретинде айтып атасыздар. Улуу муундарга мен мисалы доомат кое албайм эч кандай. Улуу муундар күнөөлүү, улуу муундар мындай кылган үчүн бизде мындай болуп жатат деген нерсени мен сүйлөгүм келбейт. Себеби дегенде ар бир адамдын бул жакта айтып атат, өзүнүн жашоосу, өзүнүн убактысы, өзүнүн кылган ишин баары өзүнүн мойнунда тура. Ар бир нерсени ошол адам мисалы айткан, мен ойлойм ошол жашоону жакшы көргөн адам убактысын эч качан мындай текке кетирбейт деп ойлойм да. Анткени ошо жашоого кызыгуу менен ошону кандайдыр бир нерсени алса, ошону доказать этип, этегине жетип, түбүнө жетиш үчүн ошол адам балким ошону окуп отуруп, кандайдыр бир илимий ачылыш жасап коюшу мүмкүн деген дагы менде өзүмдө эмен бар да. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздүн убактыбызды туура пайдалансак деп ойлойм да. Бул жерде барыбыз эле убакытты атат. Ар бир убакытты мындай пайдаланышты билиш үчүн ал наркы түйүнөн ал мындай кандай десем, тамыры бекем болуш керек да, фундаменти бекем куюш керек. Ал эми фундаменти бекем куюш үчүн ата энага татыктуу тарбия бериш керек. Мисалы үчүн баланы кандай тарбия берсең, ал ошого карай өсөт, ошого карай чөйрөт, андай туурабы? Ал балаңы кичинесинде мисалы үчүн анын кызыкканына жараша тарбия беришиң керек. Аны ар дайым колдоп жүрүшүң керек. Анын кичине кылган катасын эч качан ката деп айтпаш керек. Ал эми кийин чоңойгондо ал ошол чөйрө боюнча кетет да, туурабы? Мисалы үчүн ошо кичине ката кийин чоң айланып кетпейби? Жок, адам сразу эле акылдуу боло калбайт да, туурабы? Адам сразу акылдуу боло калбайт. Ал үчүн баланы тарбиялаш керек. Мисалы үчүн мен өзүм группалаштарым бар да, бир-эки кызчы. Мисалы үчүн аябай ата энесине ыраазымын да, аябай ыраазымын. Анан өзүнө да айтам, сен ата энеңе аябай ыраазымын деп. Ал кызын тартыктуу тарбиялаган. Мисалы үчүн ал бизде азыр сайттар көп да, аябай Инстаграмчы. Мен ал кызды көрүп өзүм суктанып, мен ошонун багыты боюнча кетким келет да. Ал кыз өзү монтип кирбейт Инстаграм ушуларгачы. Мен ушуга жетишим керек, ушуга ушинтишим керек деп талап коюп өзүнө аракет кылат да.
Ал эми ошол боюнча жанында жүргөн адам ошого карап үйрөнөт да турабы? Ал кыз өзү эле ошентип мынтип акылдуу болуп кеткен жок. Анын бала энеси тарбиялаган ушундай кылыпчы. Ошон үчүн ал алдыга умтулат. Барсы эле адамдын башы өзүндө анан мынтет дейт. Акылдуу болуш үчүн аракет керек. Бул жерде адамдын эрки күчтүү болуш керек. Эгер адам алдына койгон максатына ишенсе, ошого аракет кылса, ал убакытын туура пайдаланганга аракет кылат. Мисалы үчүн менин тааныштардын арасында бар. Окуйт, ата энеси деле жанында, же болбосо алыста болсо деле, алба сабакка келет, отурат, кетип калат, болду. Ал бул жерде мисалы үчүн окууга болгон убактысы текке кетип атат. Ал эми жумушка барганда деле ал кандай жумушту иштеп атат? Эми жаштарга көбүнчө өзүнүн кесибине байланыштуу жумуштар эмес, коомдук убактылуу жумуштарды иштешет да. Ошо менен мисалы үчүн башка убакыттан башка нерсенен пайдаланам деп өзүнүн керектүү нерсесин уттуруп коет. Бизге эжелерибиз айткандай, азыркы учурда бизге эң керектүү нерсе бул билим деп айтылат да. Ошондой эле ата энени күнөөлөгөн бул туура эмес. Себеп дегенде ар бир ата эне баламды мен туура эле тарбиялап атам деп эсептейт, себеп туура тарбиялайт. Бул жерден өзүнүн эрки жетпегенге ар кандай жолдорго берилип кетет. Өзүнүн убактысын туура эмес жолго короткону ошол. Убакытты коротуу деген бул мисалы үчүн азыр деле көбү келген жок. Мисалы үчүн ким каякта жүрөт, эмне кылып жүрөт, ал ар бир өзү колдонот. Азыркы жаштар убакыт коросо мындай капы болбойт дагы, 7-классы коросо же бирдеги же Wi-Fi өчүп калса ошого капы болот да. Тилекке каршы. Мен сиздин сөзүңүзгө кошулбайм. Себеби жана айтып атпайбы, ата энеси бул мындай ата энеси ага жакшы нерсе каалап атат депчи. Бирок азыр карап өткөндө, азыр бияктан да бир эже айтты да, ал деген баласына телефон берип, аны менен кичинекей кезинен эле кызыктырат депчи. Анын кызыктырганы ошол баланы деген ал өзү жаман жакка алып барып жаткандыгы да, ошол балага ошол ата энеси күнөөлүү да. Ошонун билимге умтулуусунун мындай кандай десек, чектеп койгону болуп эсептелинет да. Ассаламу алейкум, урматтуу студент достор. Сен дейт дүйнөнү багындыргың келген болсо дейт, анда биринчиден сен өзүңдү багындыр дейт да. Биз өзүбүздү кантип багындырабыз? Биз өзүбүздү ошол убакытты туура пайдалануу менен гана багындыра алабыз да. Аз бул жерде мындай компьютер, интернет боюнча, телефон боюнча мындай сөз болуп жатат да. Бул коммуникациялык технологиялар биринчи коомго кирип келе жатканда, мисал айта турган болсок, телевидение 38 жылда өзүнө 50 миллион мындай колдонуучу чогулталган болсо, ал эми радио болсо 12 жылда өзүнө 50 миллион, ал эми интернет 5 жылдын ичинде өзүнө 50 миллион мындай көрман чогулталыптыр да. Бул интернет деген ушунчалык көзүбүздү ачып жумганча ушунчалык жашообузга тез кирип келди, биз аны өзүбүз байкобой калдык да. Азыр бул жерде биз айтып атабыз да, бүгүнкү күндө мындай биздин абалыбызга жогорку муундарды мындай күнөөлүүдөй көрүп атабыз да. Мындайча айтканда, ошолор эми ошол жогорку муундун убагында ошол интернет деген болгонбу, ошол нерсени өзүбүзгө мындай суроо берип көрөлүчү. Эми бул жерде айтып кете турган нерсе, азыркы бүгүнкү күндө бир жаштын ким экендигин, биздин да ким экендигин билүү үчүн аны мындай келбетине карабаш керек да. Аны биринчи телефонун караш керек. Адамдын телефонунда бүгүнкү күндө эмне болгон болсо, ошо телефонунда болгон адамдын ошо ички дүйнөсүндө ошол нерсе бар. Эмне үчүн? Себеби сен бирөөдөн мындай жөнөкөй эле нерсе да, телефонуң берип тур десең бербейт, карматпайт да. Мурда мындай адамдын көрүнүшүнөн, ата энесинен карап туруп, баланын ким экендигин билчүбүз да. Билчү мындай карап же. Бүгүнкү күндө ал нерсе мындай тескерисине айланып калды. Телефонду карайбыз, ошо адамдын ким экенин билүүгө болот. Биз азыр мындай жечкен эме коомдо жашап атабыз. Азыр Инстаграмдан же болбосо интернет булактарынын бир гана жагына агай айтып кетти, 99% жаштар эми туура эмес жакка кетип атат деп. Бул агайдын сөзүнө каршы чыгам, анткени бул агай туура эмес айтып койду. Азыр мисалы үчүн биз ушунчалык жечкен коомдо жашап атабыз. Мисалы үчүн эртең менен окуган маалыматыбыз түштөн кийин эскирип калып атат да. Ошон үчүн мындай интернетти карагыла, маалымат алгыла, бирок албетте мындай туура жагына пайдаланышыбыз керек да. Өзүбүздө өнүктүрчү маалымат. Өзүбүздө өнүктүрчү маалымат. Анан кийин мисалы үчүн азыр Кыргызстан жаман жакка кетип бараткан жок. Чынын айтканда азыр Кыргызстан маалымат алып отуруп, дүйнө менен мындай эме аралашып отуруп, теңдешип барып, анан кийин ошол цивилизацияга жетип атат да, ушул маалымат аркылуучу. Ошон үчүн
баардыгы эле жаман жакка кетип атат, баардык жаштар азыр эме туура эмес жакка кетип атат, эч ким эч нерсени билбейт, окубайт деген бул туура эмес сөз болуп калды. Ошон үчүн баарыңыздарга кайрылып кетейин, убактыңыздарды туура пайдаланып, эме жакшы маалыматтар караңыздар, албетте терс жактан алыс болуңуздар демекчимин. Эң биринчи айтат элем, бул жерде азыр кары жаштарды күнөөлөөлү деп айтып жатат да. Бул жерде мен карыны жашты толук күнөөлөгөн жокмун, жаштар дагы болгону тыйындын эки бети барбы дегендиктен ошентип эки тараптан карап көрөлү да. Адамдар бири-бирине себепчи болот да. Эсли айтат го, мугалим эшикти ачып берет, окуучу өзү чыгат да эшиктенчи. Ошондой эле карылар бизге кандай эшик улумун дейин же болбосо окутуучу, үйрөтүүчүлөрбү, тарбиялоочулар бизге кандай эшик ачып берсе ошол биз ошондой чыгабыз да. Бирок ар бир адамдын өзүнөн да болушу мүмкүн. Бирок себеп деген нерсе бар да, себепчи болот да. Эгерде башында турган адам ага кандай себеп, кандай неме кылса, себеп берсе, ошондой да ошол нерсе дагы таасир этет да. Ал эми экинчи нерсе, бул жерде телефон деп биздин темабыз эмне эле убакыттан утуш табуу болчу да. Бирок деген биздин темабыз эмнегедир телефонго көбүрөөк басым жасап атат да. Эми айтат элем, телефон болсун, ооба болсун. Бирок деген бул деген телефон уже прогрессте бизде деген өнүгүү болуп алдыга жылып атат. Жаңы технологиялар болушу керек, аны пайдаланышыбыз керек. Бирок баардык нерсени кабыл аларда анын жакшы жагы, жаман жагы болот да. Анан батыштын келген нерсесин бардыгын эле кабыл ала бербей, мода деп эле болгону анын өзүбүзгө пайдалуу жагын караганды үйрөнүшүбүз керек. Ошол нерсени айткым келет. Ал эми телефондон биз убакытты экономдойбуз, библиотекага баргандан дегенге мен кошулбаймын. Анткени телефондон бардыгы эле эконом кылбайт. Анткени телефондон дагы WhatsApp'tan жолсо, Instagram'dan SMS келсе сразу ачып карайбыз да. Ал эми үчүнчү нерсе, андан кийин бул ийгилик деген нерсени айтып жатат да. Ийгилик азыр ким жаштардын арасынан ийгилик жаратып жатат десе, бардыгы эле жок, ал улумун деген нерсени айтып жатат. Эми айтып көрөлү да, бир гана ачылыш жасаган эмес, жаштардын арасында эми олимпиадаларга чыгып жатат, дүйнөлүк спорт жагынан чыгып жатат, ар кайсы тарапта чыгып жатат. Бул дагы жаштардын болгон ийгилиги. Мен айтып кетет элем, бул жактачы студенттердин баарына элечи өз башыбыз өзүбүздө өзүбүз билебиз, туурабы? Баарыңар эле кошуласыңар. Ошондуктан азыраак уктап, көбүрөөк окуйлу. Ошол багып аткан балабыз жок биздин. Үйдө ата-энени күнөөлөп атабыз, телефонду күнөөлөп атабыз. Кой, антип күнөөлөбөйлү. Мындайча жанатан бери ушул жерде көптөгөн нерселерди талкуулап жатып, телефонду дагы ата-энени дагы күнөөлөп жатабыз да. Эмне десе, кичинекейинен ата-эне ушундай тарбия берген үчүн ушундай багытта баратабыз депчи. Мен андай айткандан алысмын. Мындайча айтканда, баягы интернет, сиз айтпадыңызбы агай, балансым жок болуп калса, ошого биз кайгырабыз депчи. Чындыгында баягы өзүм чөйрөмөн алыс кетпей эле коеюн, чогуу эле жүргөн группалаштарымда деле ал нерсе бар. Бирок мен интернетке мен өзүм көп басым жазабайм да. Бир күндө канча саат убактыңызды бөлөсүз? Телефон өзүм мындай эле ачып көрсөтөйүнбү? Менин телефонум мондай телефон. Бизде заманда да ушундай телефонго көргөн жаштар бар экен. Мен ушундай менен эле колдоном. Библиотекага бир күндө 1 саат, 2 саат убактымды бөлөм. Ошондой эле да. Бүгүнкү талкууда бул эми 1 сааттык же 2 сааттык талкуулоочу тема эмес да. Бул дүйнө жүзү боюнча бул убакытты туура пайдалануу же болбосо тайм менеджмент деп бул глобалдуу нерсе болуп аткан нерсе да. Эми бүгүнкү биз эмнени чечип жана эмнени талкуулашыбыз керек да. Биз бүгүнкү күндө серепчилерге макул эмесмин же макулмун деп айтпастан, биз кийинки ошо берилип аткан убакытты кантип туура пайдалануу деген нерсени чечишибиз керек болчу да. Эми карап көрөлү да, эгерде биз айтып атабыз, ооба телефон деп, мунун баары майда нерсе да. Биз бүгүнкү күндө глобалдуу нерсени карашыбыз керек да. Карап көрсөк, эмне үчүн бүгүнкү биздин өлкө, мамлекет эмне үчүн өнүкпөйт? Эмне үчүн Япония өнүгөт? Эмне үчүн Швейцария өнүгөт да? Аларга эмне 30 саат берилди, же болбосо 50 саат берилди. Аларда деле күнүнө 24 саат берилет да. Биз сыяктуу эле. Эмне үчүн биз ошол сыяктуу мындай өнүккөн өлкө боло албайбыз? Мунун баары биз өзүбүздүн ошо убакытты туура эмес пайдаланганыбыздан келип чыгып атат да. Эми биз мындай убакытты жаштар, бүгүнкү күндө жаштардын көбү биз туура эмес нерсеге пайдаланабыз убактыбызчы. Эмнеге? Анткени дегенде бизде мындай жаштарда мотивация жок да. Бардыгына мындай эме кайдыгер болуп калган да. Окуйн десе да окууга мотивация жок. Бардыгы эле ошо телефонго же болбосо кандайдыр бир туура эмес иштерге да. Биз убакыт жетип анан айтабыз да. Убакыт айтабыз да.
мен айта турчу айта турчу нерсе бул жаштардын эле убактысы эмес, бул кыргыздардын туура сарамжалдуу убакытты пайдалануу деген бул көйгөй да. Мен айтар жерим, биз убакытты кантип туура пайдаланабыз. Ар бир адам деген күнүмдүк эң биринчиден графигин түзүш керек. Адам деген убактысын ошол ченеп туруп мен мынча убакытты мынчага бөлүшүм керек деш керек. Андан кийин жумага график түзүш керек ар бир адам. Мен өзүм түзөмүн. Анткени мисалы үчүн деген бир нерселерден, бир себептерден өзүм көздөгөн максатыма, өзүм көздөгөн ишке мен жетпей калышым мүмкүн. Ошол убакытты туура пайдалануу менен, ошол мотивация менен мен өзүм бир нерсеге жете алам. Бул азыркы толуктай кетчү нерсе. Азыркы жаштардын колунда ар биринде телефон бар. Бирок ар бир адамдын жок, агай. Бул ар бирибиздин телефонубуз бар. Ошол ар бирибиз деген ошо телефондо деген эмне айтканда орустар айткандай залипать этпей, ошо телефондун жакшы жактарын алалы. Убакытты туура пайдалануу. Эң негизги деп сүйлөп отуруп, негизги нерсени эстен чыгарып койбош керек да. Убакыт каяктан келип атат, ким берип атат, каяка кетип атат. Экинчиси, ата-эне дегенде ар бирибиздин жүрөгүбүз балкыйт. Ата-эне сиздерге ушунчалык контрагыңыздар төрөп, ушул жерге кийим кечеңизди кылып алып келип берген үчүн 25 000 акча кетсе бир айлык контрактка, орто эсеп менен. Ошол акчаны табыш үчүн канча убакыт кетет? Эгер өлүп жаткан адамга ошол убакыт бериле турган болсо, ал бардык байлыгын бермекчи. А эгер ата-эне ошончо акча менен сизди окутуп аткандан кийин, демек ата-эненин канча өмүрү кетип атат, канча убактысы кетип атат. Ата-эненин убактысын ысырап кылбаш үчүн, ата-эненин өмүрүн ысырап кылбаш үчүн дагы биз окушубуз, алдыга жылышыбыз милдет. Эң негизги айта турган нерсем, өзүңдүн убактыңды жесең дагы бирөөнүн убактын жебе дейм да. Эгерде сен өзүңдүн убактыңды жесең дагы бирөөнүн убактын жебе. Сен өзүң убактың жеген чакта дагы башкалардын убактыны алып атасың. Анан айта турган нерсебиз телефон деп жатабыз жантан бери. Телефон эмне үчүн чыгарылган? Телефон убакытты үнөмдөө үчүн чыгарылган. Ал убакытты өткөрүү үчүн эмес. Саламатсыздарбы? Негизинен убакыт бул оозукка моюн сунбаган ала качма атка окшош. Эгерде ошол атты өзүңө кызмат кылыш үчүн аны тизгүндөөнү үйрөнүш керек. Ал негизинен убакытты туура пайдаланыш керек. Негизинен баарыңарга советим, негизинен ар бириңер өзүңөргө күнүмдүк планыңарды түзгүлө. Ошондой эле ар бириңердин өзүңөрдүн мээңер бар. Ошол мээңер свежий бойдон калбасын, ошону иштеткиле баарыңар. Жана дагы советим, ата-эне эле эмес, мындай убакытты туура пайдаланы билишиңер керек. Жана мээңерди иштеткиле, свежий бойдон калбасын. Азыр барс эле убакыт дейт, бирок азыр чектен ашып көп сүйлөп койгон студенттер да болуп атат. Бул туура эмес убакытты колдонуп атабыз. Сулайман пайгамбар айткан, мукугон балта курчутулбаса, анда аны күчкө салууга туура келет. Ал эми акылмандык менен иш кылган бул ийгиликке жетет деп койгон. Ошон үчүн европалыктар эмнеге өнүгүп келе жатат? Алар ар бир жумасын, ар бир айына план коюп, план менен иштеп жатат. Ошон үчүн кыргыздарда мындай жок деп айта албайт да. Ар бир жаштар, азыр көзүм келе жаткан жаштар жок деп айтышты билиш керек. Убакыттын текке кетирген нерседен баш тартышабыз дейт. Мен баардык эле бул жерге карасам, азыр бизде жаштар сүйлөсүн деген дел берүү болуп атат дагы. Бирок бизде жаштар сүйлөгөндө дагы кандай десем, бүт мен карап отурам, бул жерде баары эле талкууну берип атат. Биз монсек деп баары эле акылмандын ролун ойноп атат да. Андан көрө келгиле ушинтип, бул минтейли, тинтейли, бул жакты салыштыргыла, бул жак мындай, бул өлкө мындай, биз эмнеге мындай деп кепчи берип, ошонун чечүүчү жолун карап, өзүбүздүн убактыбызды туура колдонуп, азыркы сүйлөп жаткан сөзүңөргө да убакытты ченем менен берип, убакытты туура колдонгондо өзүңөр биринчи өзүңөрдөн баштагыла керек. Убакытты туура пайдалануу бул менин оюмча ар бир жасаган кадамга жыйынтык чыгаруу жана ийгилик жаратуу деп түшүнөм да. Демек ал үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Өзүбүз сүйгөн кесип менен, өзүбүз сүйгөн иш менен алек болушубуз керек да. Ошондо гана жыйынтык болот. Сиздер сурап аткан окумуштуулар, изилдөөчүлөр ошондон гана келип чыгат. Ошол үчүн ар бир жасаган кадамдардан жыйынтык чыгара билгиле. Бул жакта жакшы талкуу болуп жатат. Жаштардын ар биринин оюн, ар бир адамдын ою балуу дегенде, ар бир адамдын оюн угалы. Анан убакытты туура пайдалануу механизмин, методун сунуштайлап жатасыздар да. Биздин ата-бабаларыбыз эле илгертеден акыл сөздөрүн эле айтып койгон. Отурган учурда баспа, баскан учурда чуркаба депчи. Ушуну биз туура пайдаланганда эле айтылат да. Эми айтайын деген сөзүм, студенттер азыр окуучу убагыбыз. Биз жөн гана бир гана окуу менен алектенсек, биз жакшы бир ийгиликтерге жетишмекпиз. Келечекте дагы жакшы мыкты кадрлар болуп, мамлекеттин өнүгүшүнө чоң салымыбызды кошмокпуз демекмин. Жаңа агай айтып өтпөдүңүзбү сизчи, азыркы жаштар кимгер чыктыңар, эмне болуп чыктыңар, ким жаңы эмне ачтыңар депчи. Бизге да убакыт керек да.
биз азыр убакытыбызды текке коротпой, биринчиден окуп только бири гана окууну көздөсөк, биз да ал нерсеге жетебиз. Кыргызда сөз барго, жөө-жөнү күзүндө сана дегенчи. Булар да буйруса, келечекте бир машинабы же болбосо башка нерсе ачат деп ишенем да, агай. Ачабыз жетпей калабы деп. Булар да окумуштуу болот деп ишенем, агай. Демек, мага эмне жакты? Ушу биз негизги убакты ушул 5 жылдык окуу мөөнөтүндө же 4 жылдык окуу мөөнөтүндө бир татыктуу билим алалы, убактыбызды туура колдонолу, эсибиз барда этегибизди жабалы деген ниетте ушул жакшынакай теледебатты уюштуруп жаткан агайларга чоң рахмат. Мага эң жаккан нерсе мына бул жерде Башкаруу академиясынан Темирлан жакшы айтты. Көп тилеген жакшы айтты. Азыраак уктап, көбүрөөк окуйлу деген мага ушу уран жакты. Бишкек гуманитардык университети ар бир жасаган кадамыңдан анализ жаза, жыйынтык чыгар деген сөзү жакты. Мына Улуттук университетте, Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университети биздин убактыбыз телефонго көз каранды эмес, биз бул баягы жаңы технологиядан биз жакшы жагын алышыбыз керек деген идеясы мага абдан жакты. Чын туура эмес нерсеге убактыбызды коротпой, мындан жакшы жагын алалы деди. Анан Арабаев университети мына акыркы сөзү аябай жакты мага. Ар бир кадам, ар бир жазалган баягы сүйлөнгөн сөз, ар бир кадам, ар бир шилтенген кадам, ар бир убакытты талап кылат деп айтты да. Ошондуктан ушул сөздөргө аябай кошулам. Анан эң жаккан сөзү мага ошо сөздүн аягында баардыгыбызга сабак болсун, улууга да, кичүүгө дагы, студенттерге дагы. Көбүрөөк азыраак сүйлөп, көбүрөөк тыңшап, анан азыраак уктап, көбүрөөк иштешибиз керек экен да. Мен өкүнүп атам. Мен өзүмдүн убакыт жөнүндө айттым үчүн айт дедим. Мен ошол убакта менин убакытты туура эмес пайдаланган учурлар болгон да. Эмне үчүн айтып атам? Эртеңки күнү кемпир болуп каларыңарды унутпагыла. Бул мезгил кайра келбейт силерге. Ар бир мүнөттү туура пайдаланып, сулуу болгон кезде сулуу болуш керек, улуу болгон кезде улуу болуш керек. Убактыңарды туп-туура пайдалангыла дегенибиз ошол. Анан дагы башында айтып кеттик эле, балдар, баарыңарга баардык нерсе замечание. Бүт кыргыздардын баарына болгон замечание. Биз эмне кылабыз? Биз андай эмеспиз дегенди, сен андай эмес болсоң, мен андай эмес болсом, бөлөк бир ошондой. Коом көп маса ошондой. Отуруп алып күз күнү түнү отуруп алып боосун мүнтүп отырган кыздарды көрүп атпайсызбы? Маршрутканы ишин монтуп эле жылап аткан кыздарды сотка жөндөчү. Анан ага туура мамиле кылгыла. Биз деп көптөр ушундай чыгарып жанагы соткаңарды колдонуп туруп, убакыт туура эмес пайдалангандыр лайк чыгаргылачы. Туура эмес иштерди. Канча киши жок, 5 окуса, 5-өнүн ичинен 3 жакшы жолго түшсө, канча кишини тарбиялап атасыңар? Канча киши бул уюштурган берүүнүн максаты эмне? Максат деген мен силерди жамандап, силерди эмес. Силер биздин жардамыбыз менен, силердин жардамы менен коомду кичине бир топ жылыш алга жылдыруу. Биримдик ынтымакка жылдыруу. Анан келе калып эле биздин сөзүбүз эле күнөөлүү болупчу. Мен мисалы, мен силерде кезимде студенттик кезимде 80-жылдарга түшүп келген, компьютер деген ишим жок. Биз калькуляторду басканга ыраазы болчубуз. Ага мен атам күнөөлүү эмес да. Же апам күнөөлүү эмес да. Анан да бир экини акын айтарым, балдар, да бир нерсе. Билимдүү адамдан начар адам чыгышы мүмкүн. Бирок билими жок адам да акылдуу болушу мүмкүн. Биздин чоң ата чоң апаларыбыз, улуумуз, Курманжандат апабыз, Шабдан Баатырыбыз, Байтек Баатырыбыз бул Гарвардты бүткүлгөн кишилер эмес. Акылдуулукту, улуулукту биринчи койгула. Ага билим кошулса, силерден мыкты азамат чыгат. 75 жылдык убакытта ошол статистика боюнча адам 50 тонна тамак жейт экен. 40 тонна суу ичет экен, 130 миң чакырым жол басат экен, 90 миллион сөз сүйлөйт экен, 18 жыл бутунда тик турат экен, 25 миң жыл аттын күчүн жумшайт, 300 миң тонна жүк көтөрөт, 105 күн сууда калат, 20 тонна тер чыгат экен, 25 тонна түкүрөт экен, 70 тонна зара, 80 тонна заң. Эгер 75-ке Кудай Таала жеткизсе, күнгө адам 8 сааттан уктаса 26 жыл уйку менен кетет экен. Демек, пайгамбардын хадиси бар. Убакыт бул кылыч сыяктуу, убакытты сен кеспесең, убакыт сени кесет дейт. Демек, биз убакытты кестирип албайлы. Жана ошондой эле кыргыздын жакшы сөзү бар. Жаздын бир күнү не дейт?
1000 жылга тете дейт. Карабайсыңар, керемет бир философия да. Ошондуктан биздин ата-бабаларыбыздан Кудай ыраазы болсун. Могул жерде сонун керемет сөздөрдү сүйлөп бердиңер. Мен ойлойм, башка окуу жайларга, башка Кыргызстанга керек болсо дүйнө жүзүндө бир өрнөк боло турган берүү болду. Бүгүнкү жаштар эртең келечек дейт. Кайсыл коомдун келечегин көрөм десең, силерге ошон көзү күйгөн, оозунан от чыгып аткан, анан керемет данышман, чоң атадай, чоң эне болуп сүйлөбөдүңөрбү? Ошондой сөз чыгып аткан, силер тарбиялап өстүргөн кыргызга рахмат деп туруп, буюрса силерге ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Сөзүбүздү жыйынтыктай турган болсок, мен ушул жердеги бардык жаштарга, студенттерге кайрылуу иретинде айтып кетет элем. Биз убакытты эч качан мындай өткөн чак менен карабайлы дейт элем. Убакытты биз эч качан келер чак менен карабайлы. Биз убакытты ар дайым учур чак менен карайлы. Темирди кызуусунда бас дейт го, ошол темирибизди кызуусунда басып, ошо агайыбыз айткандай, убакыт бизди кылыч менен чаба электе, биз аны андан мурун ошо кылыч менен чабып, көп ийгиликтерге жетели деп. Жаштар сүйлөсүн телеберүүсү бүгүн убакыттан утуштабы темасы үстүндө талкуу кылды. Бул жерде серепчилер жаштардан, жаштар серепчилерден өзүнө бир багыт таап кетти деп ойлойбуз. Эч качан кеч да болбойт, эрте да болбойт. Ар дайым аракеттин үстүндө бололу. Бүгүнкү аракетибиз эртеңки келечегибиз. Убакыт байга да, кедейге да бирдей берилет. Анысыңарындай бекеринен убакыт улуу мугалим деп айтылбаса керек. Ар бирибиз ар бир аманатка берилген мүнөттөрүбүзгө кыянаттык кылбайлы. Кийинки эфирден жолукканча сак саламатта болуңуздар. Жаштар сүйлөсүн.